Kırgız Respublikasının prezidenti Japarov Sadır Nurkochoyevich. Сузак районунун урматтуу тургундары, үй ээси болуу убактысына туш болуп жаткан мекендештер, бүгүнкү салтанаттын кымбаттуу катышуучулары, бүгүн биз бул жерге мамлекеттин калкка кам көрүү саясатынын кезектеги жандуу мисалы Сузак районунун Багыш айыл аймагындагы Асман Резиденс 4 жаңы турак жай комплексин пайдаланууга берүү үчүн чогулуп отурабыз. Бул күн үй алуу убактысына ээ болгон жарандарыбыз үчүн өзгөчө күн десек болот. Буюрса, бул үйлөрдүн жарыгы жанып, балдардын күлкүсү жаңырып, жаңы турмуш башталганы турат. Тапшырылып жаткан батирлер үмүттүн, ишенимдин, ынтымактын жышааны, мамлекет менен элдин биримдигинин белгиси болгондуктан, сиздердин бүгүнкү сүйүнүчүңүздөргө тең орток болуп жатканыма мен дагы кубанычтамын. Үй бүлөнүн бекемдигинин жана коомдун туруктуулугунун негизги таянычы. Ошондуктан биз үйгө муктаж болгон ар бир жаранды турак жай менен камсыз кылууну жөн эле милдет эмес, элге кызмат кылуу парзы катары кабылдайбыз. Бүгүнкү күндө жарандарды жеткиликтүү жана ыңгайлуу турак жай менен камсыз кылуу боюнча мамлекеттин саясаты жигердүү ишке ашырылууда. Мамлекеттик ипотекалык компания ачык акционердик коому өлкөнүн мамлекеттик турак жай саясатынын борбордук институтуна жана жеңилдетилген ипотекалык батирлерди тапшыруу механизмдеринин өнүктүрүүнүн негизине айланды. Акыркы маалыматтар боюнча 2025 жылдын 9 айында үйгө муктаж болуп кезекте турган жана үлүштүк курулуш механизми менен 50% төлөгөн 3621 жаранга батир берилди. Ар бир тапшырылган үй бул берилген убадалардын аткарылышы элибиздин ишениминин акталышы болуп эсептелет. Бизге элдин ишенимине ээ болуудан артык эч нерсе жок. Мына ошол ишенимди сактап, элдин турмушун жеңилдетүүгө багытталган иштерди туруктуу түрдө жигердүүлүк менен улантып келе жатабыз. Урматтуу агайын туугандар, бул жерден мамлекеттик ипотекалык компаниянын уставтык капиталы 2015 жылы 10 миллион сомду түзгөн болсо, быйыл ал 87,5 миллиард сомго чейин өскөнүн белгилеп айта кетейин. Үй алуу үчүн арыздарды кабыл алуу санариптештирилип, түндүк мобилдик тиркемесинин ишке киргизилиши кезектин автоматташтырылышына жана коррупциялык тобокелчиликтерден арылууга өбөлгө түздү. Азыркы учурда 13 миңден ашык үй бүлө турак жай менен камсыз болуп, дагы 69 миңден ашык жаран мамлекеттик программалардын алкагында үй алуу үчүн кезектерин күтүп жатышат. Бүгүнкү күндө мамлекеттик ипотекалык компания мамлекеттин жергиликтүү турак жай системасынын натыйжалуу жана туруктуу моделин көрсөтүп, миңдеген муктаж жарандарыбызды үй менен камсыз кылып, экономикалык өсүштү жана инфратүзүмдүн өнүгүшүн стимулдаштырууда. Жетишилген жыйынтыктар мамлекеттик турак жай саясатынын негизи катары стратегиялык маанисин далилдеп турат. Ал эми батирлери тапшырыла турган Асман Резидент 4 турак жай комплексинде 9 кабаттуу 12 үй курулуп, жалпы 945 батирди камтыйт. Анын ичинде үмүт артып, кезекте турган 153 жаранга бүгүн мына азыр ак өргөлөрүнүн ачкычтары тапшырылмакчы. Калган жарандарыбыз Кудай буйрса 1 айдын ичинде кирип жашап каласыздар. Бул көп кабаттуу үй дагы жашоого ыңгайлуу, коопсуз, заманбап стандарттар жана тиешелүү шарттар менен курулду. Мындай кубанычтуу учурдун артында чоң эмгек, тынымсыз аракет жатканын белгилеп кетким келет. Бул турак жайдын курулушуна катышкан бардык адистерге, куруучуларга, инженерлерге, архитекторлорго, мамлекеттик ипотекалык компаниянын жамаатына ыраазычылык билдиргим келет. Биз мындан ары дагы өлкөбүздө муктаж болгон ар бир үй бүлөгө өзүнүн баш калкасына, уюткулуу очогуна ээ болсун деген жакшы тилек менен ишибизди уланта беребиз. Бул багытта жаңы долбоорлорду ишке ашырабыз. Жарандардын жашоо шарттарын жакшыртууга мамлекеттин бар күчүн жумшайбыз.
турак жай курулушу боюнча стратегиялык пландар узак мөөнөттүү мүнөзгө ээ, заманбап жана ыңгайлуу турак жай объектилери келечекте дагы тынымсыз курула бермекчи. Урматтуу үй ээлери, жаңы конушуңарда жаңы дем менен жаңыча жашоо башталсын, алдыга койгон ой максаттарыңыздар орундалсын, балдарыңыздар билимдүү болуп, мамлекетине, эли журтуна, мекенине кызмат кылып из калтыра беришсин. Үйүңүздөрдө ар дайым тынчтык өкүм сүрүп, ырыс кут уялап, береке кетпесин. Ушул жерден агарып көгөрө бериңиздер, жаңы конушуңуздар кут болсун. Кут болсун батириңиз мынакей. Канча жыл dediniz? 42 жыл мугалимсиз, э? Канча балаңыз бар? 3 балаңыз. Канча комнат квартира? 1 комнат. Ушундай болуп калды. Кутмандуу күнүңүздөр менен урматтуу бүгүнкү аземдин катышуучулары, урматтуу Садыр Нуркожоевич, биздин ушул бүгүнкү батир алаткан жарандардын кубанычы чексиз. Ушул мынакей айылда ушундай үйлөр курулуп, ушундай жарандарга мүмкүнчүлүк берилип атканына абдан ыраазыбыз. Ишиңизге ийгилик, баарыңыздарды үйүңүздөр кут болсун. 7 этажга чейин? 7 этажга чейин. 7 этаж салсаң бул эми болуп калат, э? 7 этаж салсаң анда лифт коюш керек болуп калат, э? Анда лифт менен эле 7 этаж кылсак, 7 этаж анан стоянкаларды ушундай кылып койсоң болот экен. Ар бириге өзүнүн стоянкасы болсо квартира. Жер калтырып туруп. Могу жер канча гектар? Общий 482. 482? Ой, анда бир аяка мындан көп кылып коюңуз. Geliniz, siz benim uçuraşan kaptan kuvanıştım. Rahmat sizge uşunca bir el üçün işlep, uşunca üylörді salıp, el üçün işlegenin üçün, den solun çın bolsun, daim uşunday işlep жүрөт. Kuda kalasa en kısazlıkta dağı prezident boluşuna koldoyumuz el, 90% şayla olabız. Kuda kalasa. Şaynayız, kuda kalasa. Kiminiz, uğlunuz, kızınız alıp otayım? Uğlum alıp otayım. Uğlunuz alıp. Kaçta işteyiz? Немеде Лиязалам. İşlegen жерimiz söz. Лайт академияда. Gel çekişmek, seni görür, televizyonda görür. Aynen aynen bir kişi. Buna televizyonda görür, buna kulağına bir karışır, yüzüzle böyle dağız. Şöyle bir karışır. Beyazlar giriniz. Görsün, aynen aynen. Mala bir bakın 30 yıldan beri şu an babamda yeni yüzleri. Şu meselelere beklemek. Mırılmalardı da. Yaxşı gel. Nasıl öyle çıkardı? Peki, ben oturmayasın abi. Çok. Vaktimiz tar. El üçün işlep жүрөсүн, rahmat sana. Hayvanlarımı. Dilesen Mudayım tileğin versin, den solun çın bolsun, bolacak menen, şu toğan uruğun menen, el jurtun menen, tınç bolup, aman bolup, daim jakşılıkta da жүрөр. Salamatçılar. Konuşmalar kutlu olsun. Olsun, nasıl kızım? Konuşmalar kutlu olsun. İyi, bu jakşı olup ketdi. Kaça komnat cer? Bir komnat ekan, ha. Kimi aldınız? Siz aldınız? Ha, militsiya kapitanı. Kaça yıl oldu iştegendiniz? 10 жыл. 10 жыл, ha, jakşı. 10 жылда. Kayakta yaşap жүрдүңүз? Kvartira alıp жүрдүңүz? Ата-энем менен жашадым. Ha, çok ata-ene менен birge. Kaça balan var? Балам жок койдум. Ha, үйленексиң бе? Kaçadasın? Быйыл буюрса. Ha. Tamam gelse millette oturup Kvartiralı olmadan үйленгенге жүрмесиң, he? Kutlu olsun kvartiranız. Jakşı da ekan da. Hadi bakalım, jakşı ekan, ha? Vamos diyelim. Salamat. Konuşmalar kutlu olsun. Öcük. Kaçta da bu? 8 yaşta. Ya malades. Kim için kaldı? Evet. Can bir balalar var mı? Evet, var. Kaça komnat alıyor? Kayak işteyiz? Mektepte. Ha, mektep muğallim siz. Ava, muğallim. Kaça yıl oldu muğallim? 5 yıl. Bu yıl 6. yıla gidiyoruz. Ha, siz kayak işteyiz? Мен өзү жеке ишкем. Ha, çekişken. Gelinçeğiniz algan eken değil mi? İlk komnat, ha? Kaç öyle? Assalamu alaikum. Kutlu olsun konuşma. Yaxşı ekan kvartira? Yaxşı ekan. Bo'labi? 9-chi etaj ekan-a bu? 9.
жерден агарып көгөргүлө. Келин алып кыз узаткыла. Uzak. Memleket Assalamu alaikum. Кандайсыздар? Жакшы кут болсун квартира. Сиз алдыңыз ба? Kızım oldu. Кыз каякта иштейсиз? Канча жыл болду иштегениңиз? 2 жыл. 2 жыл. Негизи бир жерде болду негизги. Очередке турганбыз. Кезекке туруп. Жакшы. Канча комнат экен? Бир комнат. Жакшы экен? Рахмат. Tançalı sağlık. Қуанышыбызға чек жоқ. Разымыз. Алла разы болсын. Жакшы кут болсун. Ушул жерден агарып көгөргүлө. Келин алып кыз узаткыла дегендей тойлор эле болуп турсун. Жакшы болот. Шеф, мына даже близко жоқ болсын. Барды барды. Болду, молодцы. Ушундай кылып сала бергиле. Скамейка, парк менен 3 заезд бар. Европага барганда ушундайларды көрүп алып кызыгат элекмин. Жасап койсо болот. Өзүңүз эле жасап койсуң. Комплекс. Айыл жергесинде ушундай кылып туруп койду. Молодец. Олар дагы соңуна келип койду. Assalamu alaikum. Бул жактан баштам, мына жактан. Айтып кетчү өзгөчөлүктөрү жер аянты 4 гектар 80 сотик болгон, а бул жерде буга чейинки биз курулуш баштаганга чейинки абалы өтө мындай акыбалы начар болгон. Подвалдары бүт баягы погребной ямалар болгон. Вино сактоочучу. Ошолор тазалаш өтө кыйын болду да. 3-4 ай ошол кетти да жанам кыйналышты балдар. Техника экономикалык показательдер бүт айтылып бүттү дейм. Канча квартира, канча этаждан болгону, ал эми өзгөчөлүктөрүн айтып кетсек жер болчу. Бул долбоорубуз өзгөчө болгон. Планировкалары аябай просторный болуп, анан бардык материалдарыбыз лабораториядан өтүп, 9 баллуу системага жооп бере турган болуп, сейсмикалык институттан да жооп бере турган болуп өткөнбүз. Өзгөчөлүктөрү дагы парковочный местолорубуз бар жер алдында 172. Жер үстүндө болсо 514. Сырткы жасалгаларыбыз дагы өзүңүз көрүп тургандай өзгөчө жасалган. Барды 945 квартира, 126 3 бөлмөлүү, 441 2 бөлмөлүү, 1 бөлмөлүү 378. Жер алдында 172 парковочный место, жер алдында үстүндө болсо 514. 380 кладовой местоларыбыз дагы бар. Минус 1-де. Жакшы. Подвалдан жанагы стоянкадан сразу лифт менен көтөрүлүп койду. Машина кырып токтосун, бар үстүнө чыгып. Аят үстүн жайы кышы дебей удобство. Ыңгайлуу. Кышында жылуу жайында салкын. Кут болсун эми мына үйлөрүңүздө. Кут болсун ушул жерден агарып көгөргүлө, келин алып кыз узаткыла дегендей той эле болуп турсун. Жакшылыктар эле болсун. Darak çıksın taşına, dört diyesin başına, körgen çıksın taşına, o iki dost köz diyesin başına. Кудай кабыл кылсын.